Ата бабалар мурас кылып калтырып кеткен өз жериңди башка бирөөлөр келип ээлеп алганы сен чыгып элиңди жериңди коргой албагандыгыңды билдирет. Ал эми кээде кайлас тоосу тууралуу укканда эч качан ишенбей турган фантастикалык көрүнүштөр эске келет. Анткени кайлас тоосунун сырын билүү ошончолук татаал дешет. Ассаламу алейкум урматтуу достор, бул чыгарылышта көптөгөн кылымдар мурда өз алдынча көз карандысыз өлкө болуп турган Тибет аймагынын байыркы тарыхы жана элдеринин бүгүнкү күндөгү жашоосу тууралуу айтып берем. Видеонун аягына чейин көрүп биз менен чогуу болуңуздар. Тибет аймагы Кытай Республикасынын түштүк батыш тарабынан орун алган. Кытай жана Индия өлкөлөрү менен чектешип турат. Аянты 1.200.000 чарчы чакырым, калкынын саны 3 миллиондун тегерегинде. Калктын 92%-ын Тибет элдери түзөт. Ал эми 8%-ы Кытай эли. Бүгүнкү күндө Кытай өлкөсүнүн курамында. Бул өлкөнүн тарыхы 6-7 кылымдарда көз карандысыз өз алдынча мамлекет болгон. 13-14 кылымдарда Монгол империясы басып, белгилүү Чыңгыз хандын аскерлери бул өлкөнү да өзүнө каратып алган. Кийин 1939 жылдары Кытай өлкөсү бул өлкөнү басып алууга аракет кылган. Тибет элдерине зордук зомбулук менен кол салып, көпчүлүк тибеттиктер каршы чыгып эгемендүүлүк үчүн согушат. Бирок Тибет эл башчысы элдин кан төгүлүүсүн каалаган эмес. 1951 жылы тынчтык келишими болот. Өз макулдугу менен Кытай Республикасына баш ийип калат. Анан 1959 жылы Тибет элдери дүйнөнүн ар кайсыл жагына кете баштайт. Кээ бир маалыматтарда Кытайдын айрым мыйзамдарынан коркуп чыгып кеткен десе, кээ бирлери буддизм динин кармангандардан кол топтоп жүрүшкөн дешет. Арадан көп жылдар өтүп 2009 жылы 10 мартта дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн Тибет элдери митингге чыгышат. Кытайга каршы көтөрүлүштүн 50 жылдыгын белгилешкен жана көптөгөн өлкөлөрдө Кытай консулдугунун астына чогулушкан. Ошол көтөрүлүштө көз карандысыздык үчүн күрөшүп, курман болгон аскерлерге жана көптөгөн карапайым элдерге арнап эстелик айкелдерди тургузушкан. Бул өлкөдө эл башчы шайлоо буддизм динине байланыштуу. Ал инсанды Далай Лама деп аташат. Бүгүнкү күндө Далай Лама 14-чү эл башчы. Буга чейинки 13-ü бул дүйнөдөн өткөн. Бул атадан балага калуучу бийлик эмес. Далай Лама каза болгон күнү ошол учурда асмандан жылдыз учат дешет. Ошол жылдыз кайсыл тарапка учуп өтсө, буддизм динин карманган элдер ошол күнү төрөлгөн наристени издешет. Албетте, издөө иши кээде өтө көп жылдарды түзүшү мүмкүн. Ошол учурда төрөлгөн наристени тапса, анын кулк мүнөзүн текшерип, анан буга чейинки Далай Ламанын буюмдарын ага өткөрүп берет дешет. Ал наристе 10 жаштан өткөндөн кийин тактыга алып келип, анан бардык шарттарды үйрөтүп эл башчысы кылып коет дешет. Тагыраагы Тибет элдеринин түшүнүгү боюнча Далай Лама өлбөйт, ар бир 80 же 90 жылда денесин алмаштырып турат деп келишет. Бул 14-чү Далай Лама бүгүнкү күндө Индия өлкөсүндө жашап келет. Анткени ошол Кытай өлкөсү басып алгандан кийин бул эл башчы Тибет аймагын таштап чыгып кеткен. Борбор шаары Лхаса. Бул шаарда 130 миңдин тегерегинде эл жашайт. Бүгүнкү күндө бул шаарга Кытай өлкөсүнүн салымы чоң. Анткени көптөгөн имараттар, үйлөр жана дүкөндөр Кытай өлкөсү тарабынан курулган. Жана Далай Ламага таандык ак сарай бар. Бул ак сарайда ар түрдүү металлдардан кооздолуп жасалган айкелдер сакталган. Бүгүнкү күндө бул ак сарай музей катары сакталып, жана 1994 жылы бүткүл дүйнөлүк мурастар катарына кирген. Бул шаарда металл иштетүү жана тактай тирүүчү жайлар, тери иштетүүчү ишканалар жана дары-дармек өндүрүүчү заводдор курулган. 3000ге жакын тургундар жумуш менен камсыз болгон. Шаардын четиндеги тургундар мал чарбачылык жана дыйканчылык менен эмгектенишет. Буудай жана шалы айдап Тибет аймагын азык-түлүктөр менен камсыз кылып турушат. Эң негизги имараттар бул шаарда геофизикалык обсерватория жана метеорология станциялары курулган.
Кайлас тоосу. Интернет айдыңында бул тоо тууралуу ар түрдүү маалыматтарга туш болдук. Кээ бирлери бурмаланып айтылса, кээ бирлери өтө таң калыштуу жана акыл эси жайында болгон адам ишенбей турган шумдуктар жазылган. Бирок 60% маалыматтар бири-бирине окшош. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда британиялык учкучтарга чакыруу түшкөн. Алар Индия өлкөсүнөн тагыраагы Нью-Дели аймагынан Кытайдагы Куньмин аймагына военный жүк жеткирүү үчүн сапарга чыккан. Бул эки шаардын аралыгы ошол Тибет аркылуу учканда 840 чакырым. Болжол менен 2 сааттык убакыт. Бирок тилекке каршы бул эки учак Кытай өлкөсүнө жеткен эмес. Ошол учурда байланыш бүгүнкү күндөгүдөй жетиштүү болгон эмес. Анткени арадан 1,5 ай өткөндөн кийин Куньмин шаарынан экинчи ирет чакыруу келет. Анан Британия аскерлери издөөгө киришет. Ошентип биринин артынан бири учуп, болжол менен 20га жакын учактар дайынсыз жоголгон дешет. Бул учактар так ушул деңиз деңгээлинен 6666 метр бийиктикте турган Кайлас тоосунун үстүнөн жоголгон. Ошол себептен бүгүнкү күндө Тибет аймагынын үстүнөн учактар учпайт. Бул жерде кандай сыр бар, эмне болгон сыйкырдуу күчтөр бар, эч ким ачык айта албайт. Жана бул Кайлас тоосунун айтылып келген сырлары өтө көп. Бул тоонун аймагында жашаган тургундар өтө көп таң калыштуу сырларга ишенип келишет. Мисалы, ал сырлардын бири бул жерде убакыт өтө бат өтөт. 1 сааттагы убакыт 1 күнгө барабар дешет. Тагыраагы биздин 1 саат аралыктагы убакыт бул жерде 1 күн болот экен. Анткени Кайлас тоосуна келген көпчүлүк туристтердин сааттары иштебей токтоп калат дешет. Чындыгында саат токтоп калгандай болуп, бирок акырын иштеп турат жана 1 күндө 1 саат өткөн дешет. Ошол себептен бул жердеги тургундарды орточо эсеп менен 230 жыл жашайт деп айтышат экен. Эки миң биринчи жылдарга чейин Тибет аймагы туристтер үчүн жабык болгон. Ошол Кайлас тоосу тууралуу да маалыматтар аз болгон. Чындыгында азыркы күндө деле Кайлас тоосу тууралуу так маалымат жок. Бирок ошентсе да 2001 жылдан кийин турист меймандар үчүн эшигин ачып койгон. Акылыңар жетсе Кайлас тоосунун сырын тапкыла дегенсиң. Бирок эч кайсыл окумуштуулар так маалыматты ачык айта албай келишет. Тоолуу аймактарда аба ырайы суук жана дайым муздак шамал болгондуктан топоз жаныбарын көп кармашат. Топоздун этин жеп, андан чыккан сүт айрандарын ичип жана терисин ар түрдүү формада тигип кийим кылып кийишет. Бул аймакта буддизм динин өтө бекем кармашат. Жана аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө ошол жердеги храмдарга барып сабак алып турушат. Бирок жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү келген туристтерди акысыз мейман кылып тосуп алат. Эч кандай акча же баалуу нерселерди сурабайт. Бул алардын чыныгы меймандостугун далилдейт. Элдин түшүнүгү өтө жөнөкөй болгону менен жашоочулар замандан артта калган эмес. Анткени ар бир жаран iPhone телефонун колдонушат. Бул алардын жеке жетишкендигинен кабар берет. Жана көпчүлүк үйлөрдөн жол тандабас унааларын көрүүгө болот. Албетте бул борбор шаарда жашаган тургундар. Урматтуу достор, бул чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса, жакты деп далилдеп кетиңиз. Жана ой пикириңизди комментарийга жазып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.